Geçinizler menen медициналык суроолор болсо жазып кое бериңиздер, жооп берип. Суроо жок убакта китеп окуйм. Жүрөк туш арты менен алдырбай ооруйт. Жүрөк туш арты менен алдырбай ооруйт. Албетте жүрөк ооруп аткан болушу мүмкүн, бирок таптакыр башка нерседен деле болушу мүмкүн. Себеби жүрөк ооруду деген бул жөнөкөй нерсе эмес да, чынын айткандачы. Ошон үчүн антип күмөн кылбаңыз. Көрүнгөнү келип көрүш керек экен. Көрүнгөнү келип көрүш керек экен. WhatsApp номер жазыңызчы 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Бөйрөгүм ооруй берет, ит мурун ичип жатамын, азыр ооруп жатат. Сиздерге бир акыйкатты айтып өтөйүн. Диагноз бул өтө олуттуу нерсе да. Эгер чындап бөйрөк ооруп жаткан болсо, оорунун эки учуру бар. Оору козгоп жаткан учуру жана айыккан учур. Эгер чындап оору козгоп ооруп жаткан болсо, эч кандай ошол ит мурун дейсизби, башка дейсизби, жардам бербейт. Сөзсүз жакшылап текшерилип, андан кийин дарылануу керек болот. Жада калса, ошондой кыласыз дагы. Эгер чындап эле ооруп аткан болсо да, анан эми өз алдыңызча мынтип дарыланып атасыз, демек анчалык жаман эмес. Балким бөйрөктө ойлоп эле атасыз, бөйрөк оорубай эле турса керек балким. Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштейм. Биринде дебейин, экөөсүндө, эки клиникада иштейм. Өтө оор суроо. Арыкташ чындап өтө кыйын нерсе. 100 адамдын ичинен балким 10тасы арыктай алат. Анын дагы ошол 10 адамдын дагы арыктагандан кийин балким бир 2-3 эле ошол арык салмагын сактап кала алат. Эми бул эркке байланыштуу нерсе да. Эркке байланыштуу нерсе. Баягы биз жашообузду өзгөртөбүз деген лозунг бар го, жакшы жакка өзгөртөбүз деген. Ошол нерсени ишке ашырууда кабырга марасы ооруйт, такашып калат. Кээде сол дагы моюн ачышып, жүрөктү текшертип көрүңүз. Жүрөктү ЭКГ кылдырасыз, эхокардиограмма кылдырасыз. Жыйынтыктарды кардиолог врачка көрсөтүш керек. Өтүм жок, жакында кусуп сары зил чыгып, араң эс алдым. Регидрон ичип жакшы азыр. Эми оорубаңыз дейли. Бирок сиздеги ушул симптомдор кайталанып турушу мүмкүн. Рефлюкс дуоденит, рефлюкс гастрит ошондон улам болгон нерсе да бул. УЗИге түссөм таза деп чыгат бөйрөгүм, оң жак ооруй берет, ачышып талып. Өйдө айтып өттүм, сиздер ойлогон диагноз сиздерге таандык болбошу мүмкүн да. Эч качан өзүңүздөргө диагноз койбоңуздар. Арыктатуучу нерселерден ичсе болобу? Пайдасы өтө аз, жардам бербейт деле. Улам мен сол бөйрөгүм ооруп жаткан, КТдан двухсторонний пилонефрит деп чыкты. Анализ мочалейкоцит 33. Демек, сизде пилонефрит болуп жатат. Туура дарыланууга аракет кылыңыз. Канифрон сыяктуу дарылардын жардам бериши кыйын. Эхо жакшы дедиби? Демек сиздики эми нервтен дейбиз го, бул деле анчалык жакшы жооп эмес, бирок чын эле нервтен дагы болот да.
бөйрөгүм ооруйт, УЗИге кум бар деди. Кандай таблетка ичсем болот? Систон ичип көрүңүз. Систон 2 таблеткадан 3 маал ичесиз. Анан туз, кум бөйрөктөгү булар анчалык эле коркунучтуу нерселер эмес. Баракчага катталгандарга ыраазычылык билдирем. Уйку без ооруганда кандай белгилер болот? Анын сиз суроого мен айтпайм, бул өтө жаман нерсе. Сизде андай нерсе жок деп ойлойм. Панкреатит сизден консультация алып, жакшы результат алып жүрөм. Кубанычтамын, ушинтип айтып туруңуздар. Бөйрөк ооруп калат, кофе көп ичем. Эми өдөдө айтып өттүм. Мисалы бир орган ооруса деле анын ар түрдүү оорулары бар да. Айрымдарында кофе болбошу мүмкүн бөйрөктүн кан басымды көбөйтүүчү түрлөрүндө. Башкаларында болсо кофенин пайда зыяны деле жок бөйрөккө. Венгриядан. Мен сизди эстедим. Онлайн консультация кылганбыз, Жакшы. Рахмат. Катталгандарга рахмат. Менин эки колумдун манжалары, алаканым түнү күнү ооруп жатат. Эмне кылса болот? Эки колумдун манжалары, алаканым түнү күнү ооруп жатат. Ревмат тест тапшырасыз. АЦЦП деген анализ дагы бар. АЦЦП, ревмат тест. Жыйынтыгын алып келсеңиз же өзүңүз жактагы ревматологго көрсөтсөңүз, таман менен алаканын ысыган жүрөккө тиешеси барбы? Муздаса жүрөккө тиешеси болушу мүмкүн, ысыгандыгы ага тиешеси жок. Пиелонефрит деген жанагы бөйрөктүн ушул мындайча айтканда ушул сырткы бөлүгү десек дагы болот да. Пайда болгон саараны табарсыкка ошол түшүрүп берүүчү бөлүгү десек болот. Ошол сезгенсе пиелонефрит болот. Гломерулонефрит оорусунда диета боюнча кеңеш бериңизчи. Тузду аз колдонуш керек биринчиден. Негизги эреже ушул. Анан көбүн эсе симптоматический каралат, байкалат. Зарылчылык болсо антибиотик дагы алышка туура келет. Сары май өтү жок болсо жесем болобу? Сары май өтү жок болсо жесем болобу? Сары май өтү жок жесе. Сары майбы бир аз кыйнашы мүмкүн. Эгер ошол өтүңүздү 10 жыл мурда алдырган болсоңуз, жей берсеңиз деле болот. Көзүмдүн алды карарып турат. Бул бөйрөктөнбү? Жок, бөйрөктөн эмес. Бирок бөйрөктүн анализин бир тапшырып кое бериңиз. Папилломаны менимче ага анчалык маани бербей, жашоо образды жакшыртууга аракет кыла бериш керек. Балким өз алдынча жок болуп кетет. Уйку без ооруганда кандай дары ичсе болот, жакшы болот? Уйку без ооруган учурда сиз ичкен дарылар жардам бере албай калышы мүмкүн. Токко укол алышка туура келип калат да. Ошон үчүн аны ооруганга жеткирбейли уйку безди. Таманым аябай муздап турат. Ошол тамандагы кан тамырларда ошо кандын айланышы кыйын болот да. Ошондон улам таманыңыз муздай берет. Адрес Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштейм. Көрүнөм десеңиздер 0504 44 55 28 номерге WhatsApp'тан жазып келесиздер. Сол бутумдун манжалары бүгүлбөй жатат. Сахарым бар, эмне кылсам болот? Сол бутумдун манжалары бүгүлбөй жатат. Эмеден кеңеш алып көрүңүз, ревматологдон. Ошол именно ушундай ситуацияларда кие турган кийимдер болот. Ошолорду тандап кийесиз. Кызым 15-те ашказаны ооруп, башы, колу, булчуңдары кошо ооруп, кыйналып жатат. Эмне кылса болот? Көп жери ооруп атыптыр да. Жакшы болуп кетсин дейли эми. Жакшылап текшерип көрүш керек эми алды менен. Суу бериси жакшы болот. Өттө болсо баш ооруйбу? Жок, негизи андай болбойт.
Өт толсо баш ооруй болбойт. Баш кошуш үчүн эмне кылуу керек? Вес кошуш үчүн эмне кылуу керек? Салмакты көбөйтөм десеңиз, өз убагында тамактанасыз. Өтө өзүңүздү кыйнап иштебейсиз. Кудайым буйрса өзү эле кошулат. Бели ооруп жатат, бөйрөк болушу мүмкүнбү? Бели ооруп жатат, бөйрөк болушу мүмкүнбү? Мүмкүн албетте. Бөйрөк болуш деле мүмкүн. Денеге майда кызыл точка пайда болсо эмнеден болот? Рахмат. Эми сөзсүз эле кайсы бир органыңыз жабыркаган үчүн эмес, жөнөкөй себептерден улам деле ушундай нерселер чыгышы мүмкүн. Жалат болбоңуз. Гемоглобин көтөрүш үчүн кайсы витамин иши таблетка жакшы? Эң жакшысы витамин. Ошону укол түрүндө алыш керек. Өт толгондо не ичиш керек? Өт толгондо ашыкча майлуу жебей туруш керек. Улан эмнеге Ой. Өттө таш болсо эмне кылуу керек? Өттө таш болсо кыжалат болбоңуз. Көп эле адамдардын өтүндө ташы бар. Операция кылдырууга шашылбаңыз. Кээ бир учурларда өттөгү ташты дагы дарылап койгон учурлар болот да. Эми кээ бирлердики ошол жок болуп кетиши мүмкүн. Ыктымалдуулук бирок азыраак. Приступ болуп атат. Анда операция кылып алдырып коюңуз. Приступ болуп атса алыш керек. Түндөсү таман ысып чыгат. Бул эмнеден болот? Көп себептерден улам болушу мүмкүн. Анализдеп көрүш керек болот да. Банальный эле жана өттөн дагы болушу мүмкүн. Таманын кызыганычы. Гормональный причина болуп калышы мүмкүн. Ревматологический причина болуп калышы мүмкүн. Алейкум ассалам. Өттө полип бар, эмне кылса болот? Негизи полип дейбизби, жанагындай доброкачественный опухолдор бар го. Буларды баары бир эмеге онкологияга көрсөтүш керек болот. Бирок эми менимче коркунуч жок. Размерин эле карап туруңуздар УЗИден. Барасызбы? Ооба да. Катталгандарга рахмат. Өт эки жерден бүктөлүп калыптыр. Не кылыш керек? Байкап тура бериңиз, туура тамактана бериңиз. Кудайым буйрса мунун зыяны жок. Кан тамырлары ичкериптир дейт. Баш ооруганда не ичсе болот? Биринчиден, кан тамырлары ичкериптир деген сөз туура эмес. Анан баш ооруган учурда, мисалы кетанол ичсеңиз болот. Кайсы шаардасың? Оштомун. Рахмат. Анан ушул орунда айрым балдарга кайрылуу. Айрым балдарга. Мисалы жакындарыбыз ооруйт да. Суроо жазбай туруңуздар, ушул аягыныча айтып коеюн. Жакындарыбыз ооруйт. Кээ бирлер, мисалы атабыз же апабыз же үй бүлөдө дагы бир адам катуураак ооруйт да. Дегеним, мисалы ооруканага жатып чыкса деле оору улана берет. Көпкө чейин жылдар бою ооруп жүрө берет. Анан ушудан тажаган балдар бар да. Ошолорго эскертүү. Унутпаңылар. Эгерде ата-энеден ушинтип же дагы бир башка бир жакындарыңардан тажап жаткан болсоңор, силерден дагы тажашат акыры. Бул нерсе башка түшөт. Ошон үчүн үй бүлө болобу, иш болобу, не болсо дагы биринчи орунда ошол сизге сыноо келген болсо, ошол адамыңызды жакшы караңыз, жакшы каратыңыз. Жок дегенде жакшы сөзүңүз менен. Анан эми туура бизде
көп акча табыш кыйын. Ошондой болсо дагы кирешеңиздин негизги бөлүгүн жок дегенде жарымын ошол жакын адамыңыздын дарыланышына корото бериңиз. Кудайым сиз короткон нерсени ашыгы менен кайтарып берет. Ашыгы менен кайтарып берет. Мен көп эле ошол эжелерди билем да, телефон аркылуу байланышканда өтө баягы зээнин кей турган маалыматтарды угам да, жанагыдай улам эле ооруканага жата берип балдар дагы тажап калды. Акча сураштан дагы тартынам. Жада калса ушул текшерилгени барганга дагы ушул жүрөк ушундай бул зыркырап турат. Ушундай сөздөрдү угам да, албетте зээн кейит. Ошон үчүн эми аны адам өзү сезбейт да. Адам өзү сезбейт. Ошондой бетпак, ошондой бир мерез болуп кеткенин өзү сезбей калат. Ошон үчүн айтаарым, эмне болсо дагы, ачка калсак дагы ушул эң жакын адамдарыбыздын жыргалчылыгын ойлойлу. Мисалы оору келдиби, бул оору берет экен деп ойлобойлу. Дагы эмне кылсам болот? Дагы эмне кылсам болот деген суроону өзүбүзгө кайра берип жүрөйлү да. Ошол суроону өзүбүзгө берип тура турган болсок, анан ошол өзүбүзгө ушул суроону кайра берип тура турган болсок, ошол жакын адамыбызга чын эле биз көп нерсе беришибиз мүмкүн. Ошону унутпайлы. Эми албетте Кудайга шүгүр деп коелу. Бизде ошол ыйман бар дейли. 10-9 жакшы албетте, бирок кээ бир адамдар ушундай өтө мерез болот экен. Эми жардам бергиң келет, бирок өзүңүн үй бүлөңүн эле муктаждыгынан сыртка ашыш мүмкүн эмес да. Ошон үчүн айтарым, мерез болбойлу, карайлы ата энебизге, жакындарыбызга. Ооруса деле, эмне болсо деле, эмне кылыш керек болсо ошого көңүл бурайлы. Сиздерге сабак өткөндөй болду. Мен бирок көп көрүп атам да ушундай нерселерди акыркы учурларда. Хондрозду кандай айыктырса болот? Остеохондроздубу? Остеохондроз деп коет. Эми бул бир жагынан оору катары деле каралбайт да. Анткени организм карыйт да. Бетке тырыш түшсө мен муну кантип айыктырам деп ойлоносузбу, ойлонбойсуз да. Чачыңыз агарып кетсе, мисалы үчүн кантип дарылайм деп ойлобойсуз да, туурабы? Ошол сыяктуу эле биздин ушу ички органдарыбыз, сөөк, муундар деле баары бир картаят. Айла жок, кээ бир нерселерге көнүшкө туура келет. Остеохондроз деген нерсе ошол аке менен кечке өзүмдөн лешкек нерселер келе берет. Оозумдан жооп берип коюңчу. Сизге сунуштум жана жипар мончок деп коет, жипар мончок. Орусчасы кандай эле? Ошол жипар мончоктон оозуңузга салып, 2-3 ошону шимип жүрүңүз. Канда гепатит Б болсо эмне кылуу керек? Албетте оорулар 2 түргө бөлүнөт деп коелу. Биринчиси бул жөнөкөй оорулар, өзү эле айыгып кете турган оорулар. Же болбосо бир аз жардам кылынса жакшы болуп кетет, же эч нерсе кылбаса деле ал өмүргө коркунуч туудурбайт. Ошол эле орунда өтө олуттуу оорулар дагы бар да, адам өмүрү коркунучта калат. Ошол оорулардын бири бул гепатит. Анткени боордун клеткалары азайып баштайт жабыркаган сайын. Ошондуктан гепатитти сөзсүз дарылаш керек болуп калат. Дарыланууга көп нерсе кирет. Биринчиден албетте врач жазып берген дарылар, ар кимге ар кандай дары жазылат. Бир дары баарына тең жазыла бербейт. Ошондуктан кылдат болуш керек, гепатологко барыш керек, же инфекционистке. Анан эмне жазса ошону ичилет. Диета гепатиттикке ашыкча майлуу жебеш керек. Ошондон сактаносуздар. Ошондо Кудай буйрса сизде баардыгы жакшы болот. Эмне кылсам болот? Салам алейкум, сахар. Алейкум ассалам. Болуп калдым да, эмне кылыш керек? Сахар болуп калсаңыз кыжалат болбоңуз. Көп эле адамдардын сахары бар. Бүтүн дүйнө жүзү боюнча азыр официалдуу канча 10%дан ашык адам, мисалы Кыргызстанда 7 миллион адам болсо, ошонун 500 миңи деп коелу. Ошончо адамда болушу мүмкүн да. Мындай эме кылып айта турган болсо, бул цифра точный деп айтпаймын, бирок өтө көп тилекке каршы. 500 миң деп мен азыр бир аз ашырып койгон болушум мүмкүн Кыргызстан үчүн. Ошондо 10% болгондо бирок ошондой деле болуп калат экен. Ошончо көп адам
ооруп эле жүрөт. Кээ бири билет, кээ бири билбейт. Сиз билипсиз, бул сиздин утугуңуз. Эми анын ошо сахарды эмне кылыш керек болсо, ошонун баарын азыртадан аткарып баштаңыз. Личкама өтүң, доктор сүйлөп жатат, акылдуу болуп кетпейин. Макул. Гвоздика, мына гвоздика туура айттыңыз. Катталгандарга ыраазычылык билдирем. 10 жылдан бери ооруп жүрөм, байке башым ооруп жүрөт. Демек, сиздики менимче ушул шакыйна болсо керек. Шакыйна, мигрен деп коебуз, ошондой оору болсо керек сиздики. Кудайым буйруса жакшы болуп каласыз. Жакшыраак неврологко кезигишиңиз керек болуп атыптыр. Кааласаңыз телефон аркылуу мага байланышыңыз. Төлөм жүргүзүп, келишилген ушул мен айткан төлөмдү кылсаңыз, мен сизге консультация берем. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыздар. 0504 44 55 28. Салам алейкум, сахар болуп калдым да сизге жооп бердим. Алкогольный гепатит өзү кетиши мүмкүнбү? Эгерде ушул алкоголду толук токтоткон болсоңуз, анан бир аз убакыт дарыланган болсоңуз, убакыттын өтүшү менен толук жакшы болуп кетесиз. Бирок бир аз эле убакыт, айталы 2-3 жыл токтотпой ушул алкогол менен жашасаңыз, эми күндө ичесиз деген эмес. Бир жумада бир айда 2-3 жолу ичип жүрсөңүз, бул нерсе сиздин бооруңузду ага бетер начарлатат, акыры бул сизди түбүңүзгө жетет. Мен ачык айтайын, мен тааныган өтө көп адамдар дал ушул спирт ичимдиктеринин айынан каза болушкан. Болбосо алар ооруйт-дегидей адамдар деле болгон эмес да. Ошон үчүн муну мен өтө каралайм. Сахар кан кубалат деген чынбы? Тукум кууч оорулардын катарына кирет сахар. Анан бул оору негизи өйдө да айткандай коркунучтуу эмес, бирок айрым эрежелер сакташ керек. Сизге кайсы дары жазылган болсо ошону токтотпой ичесиз, бул негизги эреже. Мындан сырткары туура тамактанасыз, ашыкча майлуу жебейсиз, таттуу жебейсиз, камыр тамактарды жебейсиз. Калган нерселерди жей берсеңиз боло берет. Көбүрөөк басыш керек. Кыймыл дагы сахарды түшүрөт. Ушундай. Гормонду кандай кылат текшерет байке? Гормонду текшерүүнүн жолу өтө жөнөкөй. Анализ тапшырасыз. Анан именно кайсы гормонго анализ керек, ошону дагы аныкташ керек болуп калат. WhatsApp номеруңузду айтып коесузбу? 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. WhatsAppка ошодан жазасыздар. Бирөөңүз лайк кылып коюпсуздар. Аныңыздарга рахмат. Моюндагы безди кантип текшерилсе болот? Шишип кетти. Онкологияга текшертесиз. Онкология десе эле коркуп кетпеңиз. Бирок шишиктерди ошолор көрөт. Расторопша эмнеге жардам берет? Ушул жөнүндө айтчы. Ичти жакшы келтирип берет, ич катууга жакшы дары. Анан бул өмүрдү узарта турган нерсе. Рактын алдын алат. Өткө жакшы иштетип берет. Айрыкча боорго өзгөчө пайдалуу азык. Бул дары эмес. Дарынын ордун алмаштыра албайт. Ушуну туура түшүнүңүздөр. Эч бир ушундай табигый нерсе зарыл болсо, эч бир дарынын ордун басып бере албайт. Верона дарынын кызматы эмне? Верона деген бул чөптөн жасалган дары, эркектик кубатты калыбына келтирүүгө жардам берет. Ангинага кандай кылса болот? Ангина козгогон учурда дарыланасыз, башка учурда эч нерсе кылыштын кереги жок. Оору козгоп калбаш үчүн муздап калбаш керек. Дайыма жылуу жүрсөңүз эле ангинадан эч нерсе болбойсуз. Кандай канча күн ичиш керек? Мына ушунча күн ичиш керек деген деле туура эмес. Иче берсеңиз боло берет. Күндө ичпеңиз. Айталы бир жумада 2 жолу ичип туруңуз. Ошол деле жакшы жардам берет. Ошол
bir içip көрүңүz, жаккан болсо дагы içip көрөсүз. Ушундай. Ич катып атат, эмне кылуу керек? Алма жеңиз. Ревматоидный полиартрит кандай дарыласа болот? Ревматоидный полиартритти укол дарылар менен дарыланасыздар. Муздактан алыс болуш керек. Ошондо жакшы болот. Мен аябай уйкум келди. Сиздерге жакшы эле маалыматтарды бердим деп ойлойм. Каналга катталып, кезектеги эфирди күтсөңүздөр жакшы болот. Дагы эфир кылабыз.